Номер 41 Жумалы Тоялиев атындагы орто билим берүү мектеби. Даярдаган Камчыбекова Гульсина. Кыргыз тили кайтарым байланыш. Тема: карама-каршы жана сан өлчөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Карама-каршы багыныңкы сүйлөм деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдө айтылып жаткан бир окуя же кыймыл-аракет экинчисине карата ички мааниси боюнча карама-каршы айтылган сөздөр карама-каршы багыныңкы сүйлөм деп аталат. Ага мисал келтире кетсек, канчалык жүйөлүү сөз айтсам да бек-тур такыр көнбөдү. Бул жерде карама-каршы багыныңкы сүйлөм айтсам деген сөз. Са мүчөсү аркылуу уюшулуп жатат, анан дагы да байламтасы аркылуу жанаша келип жатат. Мен канчалык жүйөлүү сөз айтсам, бек-тур такыр көнбөдү. Эки сүйлөм бири-бирине карама-каршы мааниде айтылып жатат. Экинчи сүйлөм: жакшы адамдын өзү картайса да сөзү картайбайт. Картайса деген карама-каршы багыныңкы сүйлөм са мүчөсү аркылуу уюшулуп жатат жана дагы да байламтасы аркылуу жанаша келип жатат. Биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм карама-каршы мааниде айтылып жатат. Ал эми сан өлчөм багыныңкы сүйлөм деп эмнени айтабыз? Баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун даража өлчөмдөрүн, көлөмүн билдирген сүйлөмдөр сан өлчөм багыныңкы сүйлөм деп аталат. Мисал келтире кетсек, жаштар канчалык эстүү, демилгелүү болушса, ошончолук биздин келечек бекем, өнүмдүү болот. Бул жерде сан өлчөм багыныңкы сүйлөм канчалык, ошончолук. Канчалык деген даражасын билдирип жатат, ошончолук деген анын өлчөмдөрүн билдирип жатат. Ал эми сабакты бышыктоо максатында 191-көнүгүүнү иштеп, көп чекиттин ордуна тиешелүү мүчөлөрдү улап, бир нече вариантта бир нече сүйлөм түзөбүз. Мен силерге үлгү катары көргөзө кеттим. Ынтымак болбосо, иш оңолбойт. Ынтымак болбой, иш оңолбойт. Ынтымак болбогондо иш оңолбойт. Бул жөн гана үлгү. Ал эми 191-көнүгүүдү карап, бир нече вариантта бир нече сүйлөмдөрдү түзөбүз. Үйгө тапшырма: эгерде, кайда, канча, ошончо, барса, жаш болсо да, калганы менен деген сөздөргө сүйлөм түзөбүз.